Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган түшкү жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 585 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 356, Ошто 54, Чүй облусунда 9, Ош облусунда 19, Талас облусунда 9, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 22, Жалал Абад облусунда 80, Баткен облусунда 35 кишиден илдет аныкталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын жалпы саны 115.615 адамга жетти. Соңку суткада 6 киши оорудан каза болду. Каза болгондордун 4-өө Бишкек шаарында, бирөө Ысык Көл облусунда, бирөө Ошто катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 1937 адамды түздү. Президент Садыр Жапаров Орусиянын президентинин администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Казакты кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Кыргыз-Орус эки тараптуу кызматташтыгынын учурдагы абалы жана келечектүү багыттары. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун ушул жылдын 24-майында Сочи шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуусунун жыйынтыгында жетишилген келишимдерди ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болгон. Жолугушууда тараптардын коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча көрүп жаткан чараларды, анын ичинде өлкөгө Орусия вакцинасын жеткирүү маселеси дагы талкууланды деп айтылат маалыматта. Талас районунда ооруканага 58 жаштагы кишинин жансыз денесин алып келишкен. Кийин бул иштин алкагында 3 жаран кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Облустук милициянын маалыматы боюнча 19-июнь күнү саат 5:20 чамасында Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө аймактык ооруканадан билдирүү түшкөн. Алар Чолпонбай айылынын 1963-жылы туулган тургунунун жансыз денесин алып келишкенин билдиришкен. Ыкчам иш-чаралар көрсөткөндөй, маркумдун 1997-жылы туулган уулу айылдаштары тарабынан сабалган. Баланын бети кан болуп, ал 1996-жылы жана 1999-жылы. Ошондой эле 2001-жылы туулган жарандар тарабынан уур токмокко алынган. Маркум уулуна болушуп, чыр-чатакка аралашып каза болгон. Өлүмгө эмне себеп болгону азырынча белгисиз. 19-июнда чыгарылган Кара Бура райондор аралык соттук медициналык экспертизанын бүтүмүнө ылайык каза болгон жарандын денесинде зордук, зомбулуктун белгиси аныкталган эмес. Бирок маркумдун туугандары экспертизанын ишинде кемчиликтер болушу мүмкүн дешип, эксперттин бүтүмүнө ишенбестигин билдиришкен. Уур токмокко алуу фактысы боюнча бейбаштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталып, жогорудагы 3 жаран тергөө изоляторуна киргизилген. 58 жаштагы кишинин каза болгон фактысы боюнча тергөө иштери уланууда. 11-июлда өтө турган Бишкек шаардык кеңешке 18 партия тиешелүү документтерди тапшырды. Партиялардан 1371 талапкер көрсөтүлүп, анын ичинен 1258 талапкер каттоодон өттү. Муну менен катар ар кандай себептерден улам 113 талапкер каттоодон өткөн жок. Бишкек шаардык кеңешине жалпы 18 партия атсалышат. Социал-демократтар саясий партиясынын Бишкек шаардык кеңешке депутаттарды кайра шайлоого катышкан жаңы саясий партияларды каттоодон баш тартуу тууралуу билдирүүсүнө ылайык Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы аталган партиянын арызын канааттандыруудан баш тартуу чечимин кабыл алды. Мындан тышкары, Айкөл Кыргызстан саясий партиясынын Бишкек шаардык кеңешке депутаттарды кайра шайлоого катышуу үчүн партияны кабыл алуу жөнүндө билдирүүсүн карап, талапкерлердин тизмесинин өзгөрүлбөгөнүн эске алуу менен Айкөл Кыргызстан партиясынын талапкерлерин каттоо чечимин кабыл алды. Ак үйдү курчаган тосмо кайра орнотулбайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кечээ 20-июнда Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында парламенттин имараты ачык бойдон калат. Ошондой эле спикер жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Урматтуу мекендештер, ак үйдү курчаган тосмо кайра орнотулат деген туура эмес маалымат таркалууда. Тосмо кайра орнотулбайт жана парламенттин имараты ачык бойдон калат. Жалган маалыматтарга ишенбеңиздер деп жазды ал. Ак үйдүн имаратын курчаган тосмо октябрь окуяларынан кийин алынган эле. Өткөн аптада депутат Мейкинбек Абдалиев кээде унаа койгонго орун таппай калып, жыйынга кечигип жатканын айткан. Мындан улам ак үйгө шлагбаум орнотуу керектиги боюнча маселе көтөрүлө баштаган.
Кечээ 20-июнда социалдык тармактарга Өмүрбек Бабановдун машыгып жаткан учуру тартылган видеосу тараган. Аны коомчулук УКМКнын СИЗОсунда тартылган деп кабыл алып, спорттук залдан кем эмес болуп көрүнгөн тергөө изоляторун курортко салыштырышкан эле. Бул видео боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен бүгүн 21-июнда маалымат таратышты. Өмүрбек Бабановдун УКМКнын убактылуу кармоочу жайында машыгып жатат делген маалымат чындыкка дал келбейт. Убактылуу кармоочу жайы режимдик объект болуп саналат. Жана анын ичинде фото, видеого тартуу тыюу салынган. Аталган видео материал фейк болуп эсептелинет деп жазылат маалыматта. Ушул жана башка жаңылыктарды Серет Чекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.